Сахна негизи өзүнө ишенбеген адамдарды жаман көрөт да. Жок кылат кадимкидей. Ошол учурда деле ага чейин деле ушундай контент болгон. Сөгүнүп сагынган, андай прямой эле угрозалар болгон, ошондуктан мен жапкан болчу. Менин чыгармачылыгымды башынан баштап эле тоскоолдук кылгандар көп да. Мурун телевиденияга барыш аябай кыйын болчу. Бизди жолотчу эмес, ошол эле Канат Култаев, Динара Эсенгулова. Мен ачык эле айтып коеюн, аябай эме болуп баратканда, депрессиям же болбосо бир состоянием начар болуп баратканда мен бир ичем. Мен таанышал балам десең, ама сен балам кантип тагы кайра башынан ага түшүндүрөсүң да. Ата эне үчүн мен өзүм ата эне болгондон кийин, ата болгондон кийин сездим. Балдарың аман эсен болуп эле, өзүн өзү багып, кыйналбай жашап кетсе деген эле. Бирок ата бабабыз көп нерсе жасаган эмес да, азыркы нерсе болуп аткандарданчы. Мондо үйдө жашаган эмес. Кудайым буюрса сентябрда Жамилянын кайра премьерасы болот. Дүйнө жүзүнө таанылам деген ой кыялдар бар эле да, ошон үчүн конкурстарга барчумун. Көрүүчүлөрүбүзгө кайрадан жалындуу салам айтабыз. Сиздер менен ушинтип адаттагыдай эле YouTube аркылуу кайрадан амандашып турганыма абдан кубанычтамын. Бүгүн бизде дагы Кыргызстандагы аябай бир аты белгилүү жаркыраган жылдыздардын бири биздин сурануучубузга бирден эле жок дебей келип отурат. Жана буга чейин ушу тартуу башталганга чейин сизге ыраазычылык билдирдим, дагы бир жолу ыраазычылык билдирип кетейин. Эстраданын эң жаркын жарык жылдыздарынын бири, азыркы учурда Токтогул Сатылганов атындагы филармониянын солисти, актер, ырчы, жалпы эле артист десем болот, Курал Чокоев бизде конокто. Кош келипсиз. Чоң рахмат, ассаламу алейкум. Эң эле алгач мен баягы ушул сиз менен маектешүүгө даярданып жатканда баягы азыр көпчүлүктүн эле жашоосун соц тармактардан аңдып калбадыкпы? Жалпы эле сурайын деген, Тажикстанга эмне максатта бардыңыздар, кандай иш чара менен бардыңыздар? Тажикстанга эки элдин ынтымакка чакыруусу жакын арада эле биздин ажообуз жана УКМКнын башчысы Камчыбек Кыдыршевич туура тил менен айтканын билбейм кандай, бирок чегералардын баарын сызыктарын белгилешип, чийип, бир ынтымакка келип, ызычуу чырдын бар ошол тастыкталбаган жерлер үчүн болчу экен. Ошолорду эми тастыктап, бул жак биздики, бул жак силердики деп чечип алгандан кийин эки элдин, эки мамлекеттин ынтымагына болгон кадамдар да. Биз барып, бул ирет биз баягы маданият күндөрүн көрсөтүп келдик. Кыргызда мына маданият ушундай деп, бизде ушундай ырчылар бар, ушундай бийчилер бар, маданият өкүлдөрү бар, музыканттар бар деп, алардын музыканттары менен таанышып, алардын баягы маданият чөйрөсү менен таанышып келдик десем адашпаган болом, алдабаган болом. Биринчи күнү эки элдин жетекчилери, биздин ажообуз жана Тажикстандын президенти отуруп концертибизди көрдү баштан аяк. Экинчи күнү болсо жалпы ошо маданият чөйрөсүндөгү Тажикстан кызматкерлерине биз концерт койдук. Негизи эле кандай кабыл алышты сиздерди? Концерттер кандай өттү? Сонун болду. Биринчи күнү сөзсүз түрдө баягы регламент бар, президенттер отурат деп биз да толкундоолор болуп, залда отурган адамдар да толкунданып да окшойт. Кандайдыр бир мындай өтө жоопкерчиликтүү атмосфера болуп турду. Концерт Кудайга шүгүр сонун өттү. Экинчи күнү болсо баягы эми өзүнүн чөйрөбүз дегенден кийин башы маданият өкүлдөрү отурганын сезип, биз мындай эркин, кененирээк, анан концертибиз дагы мындай жылуу, жумшак өттү. Негизи эле ушул Орто Азия өлкөлөрүнүн арасында акыркы жылдары аябай бир жакшы тенденция байкалып жатат. Бардык тармактан кызматташууларчы. Ооба. Өзбекстан менен болсун, Тажикстан, Казакстан менен болсун. Мындай кызматташтыктар жалпы эле чармачыл адамдар үчүн кандай ишиктерди ачат, эмне берет сиздерге? Негизинен баягы ынтымак деген жакшы да. Кошуналар менен тем более ынтымакта жашашыбыз керек. Анткени биздин эмебиз, заборубуз бир дегендей. Забордун бир жагы биз, забордун ар жагы кошунабыз. Анан биз ошо географиялык жайгашуубуз боюнча
түндүк жактан Казакстан менен, түштүк жактан Өзбекстан менен, туура эле айтып атам. Түштүк жактан Өзбекстан, түштүк батыш жактан Өзбекстан, Тажикстан менен. Жана бул жагыбыз чыгыш жагыбыз Кытай менен. Кудайга шүгүр, азыркы жетекчиликтин жүргүзгөн иштери менен жалпы кошуналар менен сонун мамиледе болуп атабыз. Баары менен кызматташтыктар болуп атканын көрүп атабыз, сезип атабыз. Өнүгүү жолуна түшкөнүбүз байкалып атат. Аны айтып кетиш керек. Баягы бизде бир убакта тенденция болуп кетти эле го, жаман жагыбызды көрүп эле ошону эле айтып туруп алчу элек. Азыр болсо Кудайга шүгүр, жакшы жактары көп. Мындай таразага салып айтып кетсек, жакшы жактары болуп баратат. Кудайга шүгүр, көзсүзбүз. Жакшы. Жалпы өзүңүз кошуна өлкөлөрдүн баягы ырчыларын дейин, чыгармачыл кишилерин кимдерин мындай күзөтөсүз? Же болбосо кинолорун көрөсүзбү? Балким кайсы бирине бир суктануу менен карайсыз? Менен баягы арканды алыс ыргытып көмүп калган экенмин. Мен баягы Голливуд жылдыздарын көрөп кино. Анан ошо дүйнөлүк деңгээлде ырчыларды угуп, алардан сабак алганга аракет жасайм. Дүйнөлүк дегенде эң популярдуу эмес, тажрыйба алчу, билим алчу музыканттарды карайбыз. Алардын ырын угабыз, ошолордон сабак алабыз. Алар билбейт мугалим экенин, бирок биздин мугалимибиз. Кошуна мамлекеттерден сөзсүз түрдө таанып, угуп, көрүп жүргөндөр бар. Бирок эми акырын-акырындан таанышып келатабыз. Бул иреттерде барганда да Өзбекстандан дагы, Тажикстандан да таанышуулар болду. Кандайдыр пикир алмашуу болду, жакшы мамиле болду. Эми кийинчерээк Кудайым буйруса, кандайдыр бир коллаборациялар болобу, балким. Сөзсүз түрдө мен башка мамлекеттерге барганда сөзсүз түрдө дос күтүп, тааныш издеп келемин да. Таанышып, телефондорду алмашып, жакшы мамиледе калып, дос мамиледе калганга аракет кылам да дайым. Баягы көбүнүз эле айтып келет эмеспи? Айрыкча ошол өзбек туугандарыбыз, казак туугандар менен биз баары бир элбиз депчи. Сизде кандай байкалат? Эмне менен мындай өзүңүздүн пикириңизди айтып бере алат элеңиз? Бир эле экенибизди эмнелер далилдеп турат? Биринчиден тил, экинчиден дин, үчүнчүдөн дилибиз деле окшош. Тек гана мисалы биз көчмөнчүлүгүбүздү эң акыркылардан болуп туруп токтотконбуз, отурукташканбыз. Азыр деле бар кайсырда. Ошол айырмачылык эле бар да. Мисалы үчүн эртерээк отурукташкандар башка кичине өзгөрүү көз караштары бар, туруктуулук, созидание деген. Созидание кыргызчасы кандай болот билбейсиңби? Ушул жерин кесип салалы деп койсо. Эме деген да. Биз кууратуучулардан болчубуз да, көчмөндөрчү. Алар бирөөнү талкалап, эми жаратылыш менен мындай сый мамиледе, бирок көбүнчө бир жерде отурукташпагандан кийин бир жерге үй салып, ошол жерде өнүктүрчү эмес экенбиз да кыргыздар. Малды үй бүлөнү жыйып алып туруп эле жакшы жерге барып жайгашып, анан ал жерден кетип башка жерге барып жайгашып жашап жүрө берген экенбиз да. Мисалы Тажикстан жөнүндө айтып кетсек, Өзбекстан жөнүндө айтып кетсек, алар бир топ кылым бизден эрте отурукташып калышкан. Ошон үчүн аларда баягы соода сатык, жакшы культуралары, маданияттары өнүккөн. Алар мисалы үчүн ресторанный сферада, сфера обслуживанияда түшүнүгү кененирээк бизден. Баягы адам коноктошкондо көп тажрыйбалуураак экен да, бизге карагандачы. Биз болсо келдиң, кел отур, же, ич, жап деген сыяктуу мамиле кылабыз го. Бизде дагы баягы жаман оюбуз жок, бирок бизде ошондой маданият калыптанып калган. Тигилерде болсо көбү отурукташып, анан хан көргөн эл деп коет го, бизде ошондой түшүнүк бар го. Ийкемдүүрөөк, адам таанып билип, анан кийин алдын ала чечимдер чыгарбай, мамилени адамга жараша таанып билгенден кийин кылышат экен да. Баягы заманбап тил менен айтканда сервис жагын алар көбүрөөк жолго салып турат. Анан Тажикстан несі жакты мага.
аябай момун эл экен. Мен 2 шаарына барып көрдүм. Бужант жана Душанбеге. 2 чоң шаарларына бардым. 2 чоң шаарларына бардык. Анан мындай түштүктө айтып коет го беймарал деп. Ушунда жүргөн сезилди да. Баары эле эч жакка шашкан адам жок. Тип жөн эле сейилдеп басып жүргөндөй эле сезилди. Анан бизди тоскондор дагы эч жакка шашпайт экен. Аябай нервге алдырган бир кишини көргөн жокмун. Алар тараптанчы. Нерві козголбойт экен да. Келгенден баштап кеткенге чейин икелебишип жакшы коноктошту. Ошол эми ар түрдүү пикир бар да элдин арасындачы. Ошол сиз айткан баягы алардын көбүрөөкү икемдүү экендигин биздин кээ бирлер туура эмес жеткиришип, же болбосо туура эмес кабыл алышат да. Жок, намыстуураак болуш керек деген сыяктуучу. Бул ошондо биздики куру намыс болуп калып атабы бул жагынан алганда? Эми азыр жаман рилстерге кезилип кетпесин айткан сөзүмдө. Эмеден да эми адамдын тажрыйбасынан да бул. Адам өзүнүн деңгээлине жараша, өзүнүн кругозоруна жараша ой жүгүртөт да. Анан мени бир тажик алдап койсо, мен жалпы эл жөнүндө эме ой жүгүртөт экенмин да. Же болбосо бирөөнү кыргыз алдап койсо, ал жалпы өзүнүн кругозоруна жараша жалпы кыргыз элине жоюп салышы мүмкүн экен да, кыргыздардын баары жаман деп. Андай болбойт да, жаман эл жок, жаман адам бар деп коет го. Ошон үчүн бир адамдан мындай вывод чыгарбаш керек экен. Чыгарбаш керек деп эле тастыктап айта алам. Анан эми 2 жолу барып келдим. 2 жолу тең байкашым эли аябай момун. Анан конокчул. Биз биринчи орозо болгондо барганбыз. Тааныштар аркылуу өздөрү чалышып эле, өздөрү Америкада жүрсө дагы мен туугандарым бар ошол жака барып ооз ачып кылачы деп үйлөрүнө конокко чакырган учурлар болду да. Анан биз баягы айтышы мүмкүн, булар баягы делегация менен барып автобус менен алып барып, автобус менен алып келди да депчи. Эч нерсесин көргөн жок да деп. Анан биз аябай любопытный элбиз да кыргыздарчы. Өзүнчө кой деп баары эле андай эмес, бирок мен ушундай жерим бар да, мен да кесиптештерим да кичине дүйнө изилдегичтер экен. Жүрбөйсүңөр, маршрутка менен эле шаарга барып келели деп. Кичине Шаймеден алысыраак болчубуз. Анан эле ошолор өздөрү маршруткасына түшүп алып эле, элди аралап эле, шаарына барып, өзүбүз издеп табып адресин ошентип аралап көрдүк шаарынчы. Анан жөнөкөй элдин арасында жүрүп байкадык да, аябай момун. Биз кыргызчаларды даңгыратып алып, маршруткадан тиги водительдин ютубунан коюп алып, бакыртып угуп келип атабыз. Эч ким эчтеке дебейт. Бири-бирине кой, өчүрчү, бизде кичине катуураак болсо, алай концерттин жыйначы демек да. Корой. Мен айтайын дегеним, азыр көбүнчө биздин жаш бизнесмендер ушул нерсени баса белгилеп айтып калышпадыбы? Өзүңө кардар тартууда, же болбосо чет өлкөдөн туристтер келгенде да ошол сиз айтып өткөн икемдүүлүктөр аябай жакшы жардам берет депчи. Сиз айтып жаткан нерселерди Тажикстандан мен да убагында көргөм буга чейинчи. Мен өзүм Лейликтен болгон үчүн мурда баягы чек аралар ачык болгондо барып ээн эркин жүрчүбүз да. Ал учурда деле ошол сиз айткан кыргызча музыкаларды, сиздердин ырларды даңгыратып коюп эле кыдырып келчү элек. Анан учурдан пайдаланып айтып өтөйүн, баягы икемдүүлүк боюнча аябай жакшы мисал. Ошол Бишкектин эле бир четтирак жагында менин үйүм тарапка кетип атканда дүкөндөр бар да. Бир дүкөн бар эле, аябай чоң. Ичинде сизге керектүүнүн баары бар да, ичиндечи. Ошондон кирип алчу элек, бирок баягы кассада турган эжеке же ошол сатуучулардын мамилеси бир аз жаман дебейм, бирок саламдашпайт кирсеңиз. Орой. Анан алып келсеңиз пакетине тизип берип туруп эле анан эсебин айтып чыгарып коет да. Бир аздан кийин жанына кичинекей дүкөн ачылды, азыр атын унутуп атам, билсем айтмакмын. Кичинекей эле. Ошол ичине кирсеңиз, киргенден эле сатуучу колу менен учурашып, ассаламу алейкум, биздин эле кыргыз байке. Бир сыйрасы менен учурашып. Ошондон бери мен азыр билем, мага жакын эле бир 4-5 кошуна базардан албай барып, бүт нерсени ошол байкеден алабыз да. Ушул жагынан алганда мамиледен. Анан мисалы жанагы жакшы байке деп атпайсыңбы? Ал адам тажрыйбасы чоңураак болушу мүмкүн. Же болбосо эми кичинекей кезинен кандай чөйрөдө чоңойсоң ошондой болосуң да.
эгерде көйрөң чөйрөдө чоңойсоң көйрөң болосуң. Ийкемдүү жакшы үй бүлөдө чоңойсоң ошого жараша чоңоесуң да. Билим эме тарбия аласың. Ошон үчүн баягы общество деп коет го. Айлана чөйрө көп нерсени диктовать этет бизге. Анан көп кыргыздар биз баягы дүйнө жүзүн кыдырып калып атыкпы? Бул эми жаман көрүнүш сөзсүз түрдө. Биз баягы тентиреп ары кайсакта жүрөбүз да. Бирок акырынан кайта баштады. Ооба. Билим менен кайта баштады. Эми мурун акча менен кайтса баягы көп бизде баягы чет мамлекетте иштеп, башын көтөрбөй иштеп, бул жака бир туугандарына которуп жашаган адамдар билим менен кайта башташты. Бул аябай жакшы көрүнүш. Бул жакшы тажрыйба. Анан эми кыргыз баары деле биз баягы чет жакка баргандан кийин өз идентификациябызды издейбиз да. Мен ким, мен максатым эмне деген сыяктуучу. Бизде бир 30 жашка чейин ар кайсы жакты чукулап көрөт экенбиз. Ар кайсы маданиятты современный болуп көрөт экенбиз. Тактыр багытыбыз деле жок. Анан мынтип деп жаңы рэптерди угат экенбиз. Бирок 30тан ашкандан кийин эле комустун үнү жага баштайт деген бир стендап бар. Комустун үнү жага баштайт да. Түшүнүп жетет экенбиз. Анан балем деп эле өзү түшүнбөй элечи эмнеге жагып атат мага ошол деп. Анан изилдеп, Бекборбиевдин урлары сонун турбайбы? Тоого качып. Анан деп баштап отуруп анан кыры өзүбүздү издеп баштайт экенбиз да. 30тан өтүпчү. 40ка жеткенден кийин сенден ашык кыргыз жок болуп калат да. Изилдеп тоого чыгып келели болуп калат да. Сөзсүз түрдө мен ишенем. Азыр каякта жүрбөсүн кыргыздар. Сөзсүз түрдө эми балдары башка жерде чоңоюп калат. Бирок аракети менен тарбиялап жатпаш керек. Ооба. Сөзсүз түрдө мекенине кайтып келиштичи. Анан Кудайга шүгүр биз да ошо Кыргызстанда жашап аткандан кийин бул жактын эмесин жоготпой иштеп өнүктүргөнгө аракет жасайлы. Ар бирибиз салым кошолу. Бул жактагылардын милдети. Ооба, бул жактагылардын милдети ошо. Кошуналар менен мамилебиз түз болуп, иштешип, жанагы алар мисалы ар бир элдин жакшы жагын алып, жаман жагын кабыл албай койсок болот да. Анан бизде мындай түшүнүк бар. Ой, биздин ата бабабыз андай жасаган эмес депчи. Айтып коюнчу кызым. Интервьюдан нас перезвоню. Доча. Я перезвоню, кызым. Ночь. Да, ночью приеду, кызым. Ночью приеду. Кызым, бош эмесмин мен. Чалам муну. Завтра сходим, Давай. Нени сүйлөп аттык эле? Бирок сонун көрүнүш болду окшойт, уруксат болсо калтырып кое берели, ошого эмесин. Болот. Эми нени сүйлөп аттым эле? Жакшы оюм бузулуп кетти. Кошуналардан жакшы жактан ар бир элден жакшы жагын алып, жаман жагын кабыл албай койсок болот. Көп үйрөнчү нерселерибиз бар. Мен эмеден токтободум эле. Жаман жерибиз бар да бизде. Ой, биздин ата бабабыз андай кылган эмес депчи. Жакшы көрүнүш болсо дагы. Жаман көрүнүшкө ладно, кабыл албай койсо болот. Бирок ата бабабыз көп нерсе жасаган эмес да, азыркы нерсе болуп аткандарданчы. Мондой үйдө жашаган эмес. Нанды магазинден сатып алган эмес дегендей. Анан эски нерсе менен жашасак, болбойт да. Биз азыркы заман менен заманга жараша кадам таштап өнүгүү жолунда болушубуз керек. Эгерде кичине эле артта калып калдың, болду. Жетпей каласың. Япониянын окумуштуулары айткандай, бизнесмендер айтканбы? Биз ойлогонбуз Кыргызстан бизден 50 жылга арттагы деп. Аз карап ойлонуп кеттим деп коет дейт. Силер таптакыр эле артта экенсиңер деген. 50 жыл деп көп айтып коюп турбуз деп. Аз айтып коюп турбуз депчи. Бул сөзсүз түрдө тамаша. Замандан калбаш керек. Өзүң баалуулуктарын сакташың керек, ошо Япон элдериндей элечи. Аябай жакшы пример айттыңыз, баалуулуктар аябай сонун сакталган. Япон элди. Япондор катуураак, заманга жараша өнүккөнү да эң алдыңкы.
Эң алдыңкы бирок эми алардын деле эмелери бар, проблемаларчы. Проблемасы болбойт, бирок ошо проблемаларды жеңе билиш керек да. Алар да чересчур эмгекчил калк да. Ошонун айынан стресс болушуп, кыйналышып, суицидальный настроение аябай чоң да. Чоң. Бизде Кудайга шүгүр, бизде кичине эме жагыбыз бар. Ай деген жерибиз бар да. Эмгектенебиз. Болбосо деп коебуз, кылбайм деп турган кайра эле кыла беребиз. Жакшы жактарыбыз дагы бар. Жакшы жактарыбызды жоготпош керек. Жаман жактарды жагалып коюш керек болду. Азыр чөйрө жөнүндө айтып өттүңүз буга чейинки пикирлериңиздечи. Кандай чөйрөдөн өскөндөн көбүрөөк көз каранды деп. Туура. Курал Чокоев кандай чөйрөдө чоңойду эле? Азыр чөйрөсү кандай? Мен ар кандай чөйрөдө чоңойдум. Бандиттик чөйрөдө чоңойдум. Эми ал кезде баары эле ошондой чөйрө болчу. Блатные понятия деген түрмөгө акча чогулткула деп келип кетишчи. Өзүңүздө тикелей мындай тиешеңиз болуп калдыбы? Кичинекей кезимден баштайын деп коем. Чөйрө чоңойгон чөйрөмдү. Менин районум ушундай эле, Кара Алтыда баары эле блатной түшүнүк менен жашачы. Ырдаган ырларыбыз блатной шансон болчу. Орусча, кто ты по жизни, анан кийин кто ты по понятиям деген нерселердин баарын эле ошолорду изилдеп эле ошо менен жашачыбыз да. Анткени ошол кезде ошол талап болчу да. Чтоб чөйрөдөн калып калбаш үчүн. Баары эле ошо. Бирок мен негедир ошо кичинекей кезимден эле баягы общепринятый нерселерди кабыл алгым келчү эмес да. Мисалы, современный Европаны угушуп, балдар рэптер угуп жүргөндө мен шансон укчумун, ретро ырларды укчумун да, негедир. Ошолор жакчы мага. Анан ушинтип атып эле анан жанагындай бир общий эме деген понятие бар болчу бизде, Кара Алтыда. Система анан бул райондун балдары, тиги райондун балдары, сен биздин райондо болсоң, биз менен разборкага чыгышың керек. Сен тигини барып урушуң керек. Тиге барып үстөмдүк кылышың керек деген нерселер болчу да. Мен ошого такыр каршы болчумун. Ошентип атып эле далай мушташканмын. Өзүмдүн эле параллель класстагылар менен, бир учурда болгон күчү класстар менен мушташып, алар ошо системада болуп, кварталдын балдары болуп, мен ал райондун ичинде болбой таяк жегенмин да. Эле кыйын эмес беле? Айрыкча сиздердин учурда. Көчөгө чыкканда эки жагыбыз карап чыкчубуз да. Такыр баягы бөлүнүп калган эмес, анан бөлүп салышат эмеспи? Неге системага кирбеген баланы эми убагында? Эми биз баягы кичинекейбиз да, баары бирчи. Бөлүп салган учурда да баары мектепке барасың. Өзүң классташтарың баары аралашасың, анан кийин өзгөрөт баардыгы. Тиги баягы сага үстөмдүк кылгандар күчтөн таят дегендей ситуация ар кандай алмашчы да. Күч атасын тааныбайт деп коет го. Күч менен ийгиликке жеткен адам эртең эле кайра бийликтен түшүп калышы мүмкүн да. Бул баягы кичинекей биздин арабызда да таяк жеп калат, ал авторитеттен түшүп калат деген сыяктуу ушундай түшүнүк менен чоңойгонбуз. Эме десем туура болобу анда сизде баягы Руслан Акынын Акыркы сабак фильминдеги Кутман турбайсызбы? Мен ошо киносун, сериалды көрбөптүрмүн. Азыр так ушул сиз айтып берген окуяда ошол системага каршы чыгып, мындай болбош керек деген бала. Мен мындай аябай каршы чыкчу эмесмин. Бирок өзүңдүн берчү макул болчу эмесмин. Анан классташтарым келип эле, "Курал, сен неге тиги барбайсың тигини барсаң тиги классташтарың жүрбөйбү? Өсүп атат" депчи. Мен жаман алар да көзүнчө койчу эми деп коюп, анан тиги аралашам, система аралашам деген балдарды, мисалы, биз өзүнүн классы менен өзүнүн классы уруштуруп койчу да ошолор келип. Системага келгендер келип, "Могуну саба. Могуну сабасаң сен авторитетиң өсөт. Сен системага кошуласың" деп. Анан мен тиги балдар кайрап келип классташтарыма айтып, "Сен жинди болдуңбу" деп. "Эмне кыласың аралашып алып? Эмне кыласың сабап, сага мен жамандык кылдыбы" деген сыяктуу өзгөртүүлөр киргизе бергим келчү да. Бирок колдон келчү эмес, эми кичинекей баларбыз. Аяк уже чоң система 10 жылда туруп калган. Квартал дегенде, братандар деген, үчүлөр мындай болуш керек деген сыяктуу. Анан
мындай слабыйларга дайым болуша беришимин да. Негедир ушу слабыйларга жан тарта беришимин. Өзүм күрөш менен машыкчымын. Күрөш менен Күч деген жагынан Кудайга шүгүр, эркен күрөш. эркин күрөштөн машыкчымын. Эметчи эмесмин. Күч жагынан алдырчу эмесмин. Бирок жана көпчүлүк менен алып коюшчу да. Айла жок. Айла жок, анан көгөрүп тазарып эле биз эме үйгө барганда да айтчу эмеспиз да, биз бул сабады, тиги сабады деп. Андай нерсе жок. Ал уят нерсе болчу. Ата энеңе барасың, кебетең барбан пешип турса да мен жыгылып түштүм деп барып жатып алчу. Ал кезде да ата энелер да мындай эме болчу да. Милиция чуркап барчу эмес. Эме эл таяк жейт деп коет дагы. Анан бир жума өзүңө келип алып кайра мектепке барчумун. Өзүң күнөөлүүсүң деп койчу. Өзүң күнөөлүүсүң же болбосо мындай. Аз болот. Көп неметчү эмес да, биз эле азыр аябай баласакпыз го. Биздин учурда тирүүбү болду да. Тирүү келсе болду. Азыркы учурдачы анда, азыркы учурда чөйрөңүз кандай? Эң жакын чөйрөңүз? Эң жакын чөйрөмбү? Эми чөйрө чыгармачыл адамдар көбүнчө. Чыгармачыл адамдарда башкача келебиз да биз баарыбыз. Бир учурлар болгон, мен чыгармачылыкта иштеп, анан негедир дайыма жанымда спортсмендер жүрөт да. Спортсмендер менен иш кылып жүргүзүп, анан кийин чыгармачыл адамдар түшүнбөйт да алар. Кадимкидей эмелер эки башка болушат, Анан ортосунда мост болуп эле анан Курал мону сабап салайынчы, могу эмне сөзүнө турбайт, бул эмне айткан ишин жазабайт. Кое тур. Бул деген чыгармачыл башка система деп. Буну түшүнүп эмете албайсың, бул менен сүйлөшүш керек деп мост боло берем да дайыма элечи. Анан ошо бир спортсмен тууганым бар. Кийин түшүндү да артисттерди. Деп эле мынтип уруп салайынчы деп берчү да. Ой, бул деген башкача, азыр урсаң болду, көрбөйсүң муну. Ишиң жазап бербейт, бул спортсмен балдарда эмес. Деп атып, анан азыр түшүнүп, сонун мындай мамиледе болуп калды да артисттерге. Бизди түшүнүш керек да просто. Түшүнө билиш керек болду. Башкача дүйнөдө жашай беребиз. Бизди урсаң же чүмчүп кетиши мүмкүн. Же наоборот, тил албай кетип калышы мүмкүн да. Ошон үчүн түшүнчүгөн адамдан жакшы чыгармачылык чыкпайт да эми. Мисалы студияда болсочу. Сон анан жакында эле ошол Ошто болду. Аябай чоң аншлагтар менен өттү. Раймалы менен Бегмайдын спектакли. Ал жакта сиздер болуп жатыңыз, ырдадыңыз, мени билгенде. Ооба. Анан аябай аракет кылдым, бирок буйруктан баягы кайра коюлуп атканына карабай, бара албай калдым да, ошол спектакльди көрө албай калдым. Ушул мага окшоп баруу буйрбаган, бара албай калган кишилер кандай эмоциялардан калып калды? Жакшы эмоциядан калды окшойт. Анткени 21 жол коюп турубуз. 21 жол тең аншлаг менен анан туруп алып кол чапкан учурлар. Биз аябай көп иштегенбиз. 2-3 айлап түнү күнү иштегенден кийин чарчап, анан кийин ушунча эмгегиң бааланып, кол чабууларды ар бир показдан кийин кол чабууларды көргөндө кадимкидей бир эс алып алат экенсиң да. Анан чарчап болду эми деп аткан учурда кайра эле жанданып кетпей, эртең да ойнойсуз деп сүйүнүп каласың да. Анан бүтүп бүгүн акыркы күн дегенде маанайың чөгүп, ойнобой каламбы деп калган учурлар көп болду да. Анан эми биз билген эмеспиз да, премьера 6 күн болду. Анан 6-күн ойноп атканда эмне болду экен, эми да бул коет бекенбиз деген сыяктуу ой менен калып калганда, анан кайра эле бир кийинки айда 2 күн койдук. Аны күттүк, аны коюп бүткөндө кайра эле да болот бекен деп. Болуп аткан учурда чарчайсың, бүткөндөн кийин сагынасың болду да. Анан жакшы отзывдарды алдык, жакшы алкыштарды алдык. Финансовый жагынан да жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөттүк. Эми бул жалпысынан филармониянын жааматы да, жетекчилик, артисттер ошол жерде тосуп алып, отургузуп, киргизип жүргөн кызматкерлер баардыгы сонун жигердүү иш аткардык да. Анан эми Кудайым буйруса, августтан баштап, мурунку жылы биз Жамиляны койгонбуз. Ошол Жамиля бир ортодо бир түшүнүксүз бир себептер менен коюлбай калган болчу. Бирок мунусуна филармониянын карамагына өтүп, толук мюзикл эми Кудайым буйруса сентябрда Жамилянын кайра премьерасы болот.
эки эсе жакшыраак, эки эсе тереңирээк кылабыз деген ойдобуз. Сонун күтөбүз, анда буюрса ушунусуна Буюрса. сөзсүз барганга аракет кылалы, башка көрүшүлөрдө да мага окшоп Раймалы менен Буюрса, Бегим айга буюрса. бара албай калгандар болсо. Анан жалпы эле Раймалы менен Бегим айдын окуясы ушуну сиз кандай кабыл аласыз? Сиз Буну кайсыл жагынан сүрөттөп айтып берет элеңиз? Ар түрдүү негизи эле кабыл чыгарманы алгандабы? Эми бул Сиз бул эмнени көркөмдөлгөн көрөсүз? чыгарма да. Бул махабат дастаны деп өзүн айтып тургандай эле. Махабат бул жашка карабайт деп коет го. Сүйүүнүн көзү сокур деп коет. Сүйүү кандайдыр башкача караш менен, көз караш менен деле болушу мүмкүн, бирок бир ичиңдеги бир кылдарды тийсе сүйүп каласың да. Сезим кылдарын тийип койсо, анан эми тарыхын алып келсек, бул көркөмдөлгөн чыгарма экен. Бул жашоодо болгон эмес. Андыктан буну махабат катары эле кабыл алыш керек. Баягы махабат, чыныгы сүйүү эч кандай тоскоолдуктарга карабай бири-бирине талпына берет экен деген маани эмне? Ооба, мисалы дайыма эле айтып келем. Махабат деген бир учурга чейин эле уланат да. Ты выйдешь за меня замуж Дегенге чейин. Ооба дегенден кийин эле бүтөт да махабат. Сүйүшүк күйүү ошондон кийин бүтөт махабат. Андан кийин жашоо башталат. Жакшы. Казан аяк. Ошондон кийин махабат бүтөт, андан кийин уже икемдүүлүк, бири-бириңди түшүнүп, кечиримдүү деген жашоо башталат. Анан махабат байкасаңар көп чыгармалардын баардыгы эле жетпей калган махабат жөнүндө. Тоскоолдук болгон махабат жөнүндө. Көн жашоо жөнүндө. Башка мындай эми мен окуп аябай канааттанган эме болгон эмес да махабат жөнүндө. Окуя же роман же дастан болгон эмес да. Таасирленткенчи. Таасирленген махабаттын баардыгы жетпей калган. Тоскоолуу болгон, туура эмес көз карашта болгон. Жамиляда деле мисалы үчүн туура эмес көз карашта. Ошол учурда аябай жат көрүнүш нерсе болчу. Азыркы учурда эми кичине көнүмүш болуп калдыбы? Адамдар кичине эркин болуп калды, бирок ошондо деле жат көрүнүш, бирок махабат да бул. Анан Данияр менен Жамилянын жашоосу кандай болду, ким билет кийин. Балким ажырашып кетишти деген. Ооба дегенден кийинкисин билбейбиз. Качып кеткен эмне болду, ким билет да. Бирок ошого чейинкиси кызык да. Жашоо ушундай экен негизичи. Анда баягы сиз айткандай махабатын баштап алып анан мага күйөөгө чыгасың деп туруп ооба дедирбей эле эки тарапка кеткендер утук да болуп калабы. Мисалы Көбүрөөк сезет да ошол нерсе. мен биринчи махабатым деп эстейт го. Сүйүүм менин депчи. Эч ким азыркы махабатым дебейт. Жетпей калган нерсени, максатына жетпей калган нерселерди мындай өкүнөт да көбүнчө адам. Жеткен нерсеси кадимкидей эле эмеси жоголот да, баркы жоголот да. Биз адам ушундайбыз, биздин табитибиз ушундай экен. Мисалы мен BMW X5 айдайм деп жүрчү элем. Кыялданып көрүп, деп алам деп атканда тим эле сылап чыттап, мага мен чехол алам деп жүн коем деп алгандан кийин айдап бир айдан кийин эле трактор болуп калган да. Уже баягы эле X5 дегендечи жубай да калган машинени. Мен эмеге көбүрөөк кооптонуп атам да, ушунча сөздөн кийин бүгүн үйгө кире калбайсызбы же бул подкаст чыккандан кийинчи. Жа мен келчейм туура түшүнөт деп коем. Биз ой жүгүрткөндөрдөнбүз деп койсун. Кайра оңдоп калыңыз деп. Жа негизинен ушундай экен. Адам аялма деле тиешелүү, ал деле сезип турат да. Койбойсуң. Андан ары эле өзүңүздү казып көмүп эле даярдап. Ал деле сезип турат да. Ошол экен, эми жашоо ушундай экен. Мен сизди багыттап эле баягы бир аз оңдой кетсем эми деген сайын. Ал мен өзүм жетишем деп койсуң. Сан жакшы. Бир өзүм баягы чын ичимден чыккан бир суроону сурап алайынчы ушул жерден, баягы спектакльге жалпы эле сахнага байланыштуучу.
аябай аншлаг болду, өзүңүз айткандай элдердин кол чабуулары, колдоолору дем берди дедиңиз. Анан жалпы эле мен баягы мектеп учурунда бир аз сахнага чыгып жүргөн үчүн сахнанын, кичинекей сахнанын болсо да энергиясын билем. Анан балким алда дагы буйрук болсо чыгып калаттырмын. Мага анан ошол көрүүчүлөрдүн арасындагы жаш өспүрүмдөргө дейлиби, жаш улан кыздарга сахнага чыгам деп жүргөндөргөчү сахнанын энергиясын кандай сүрөттөп берет элеңиз? Сахнанын энергиясынбы? Сахна негизи өзүнө ишенбеген адамдарды жаман көрөт да. Жок кылат кадимкидей. Сындырат. Сахнага чыккан адам кичине эмерек болуш керек. Самоуверенный деп коет го. Өзүнө ишенген болуш керек. Кичине эгосы ашып туруш керек. Анткени сахнага сен жалгыз чыгасың да, чыкканда сен миңдеген адам карап турат да. Ошонун баарын көңүлүн тартып туруп, вниманиясын тартып туруп, ошолорго бир информация бериш керек да. Эгерде ошончолук өзүңө уверен болбосоң, мына мен ушундаймын, мен деген ойнай алам, мен бийлей алам, карагылачы, мен ырдай алам дей албасаң, сахнага чыгып кереги жок да. Анда бизде көп андай артисттер. Мен чет элде турайын, мен ырчымын да деп. Рахмат качып кеткенчи. Андайды эл да жаман көрөт да. Элдер концертке, спектакльга, шоу үчүн барат да. Таң калыш үчүн, ыйлаш үчүн, Эмоция. жек көрүш үчүн, сүйүш үчүн, кубаныш үчүн, эмоция үчүн барат да. Сен ал эмоцияны бере албасаң, өзүң эмоцияң жок болсо, анда сахнага чыкпай эле коюш керек да. Өзүң эмоциональный адам болушуң керек, чачылып турушуң керек, төгүлүп турушуң керек, ашып туруш керек да. Эгерде өзүң энергия жетпей атса, сахнага чыкпай эле коюшуң керек да. Мен ырчылардын арасынан мисалы сизди бирөө сураса, ырчы Курал Чокоевду бир сөз менен сүрөттөп берчи десе, мен баягы чынчыл же болбосо кайсы бир деңгээлде баягы жасалмасы жок артист деп айтмакмын да. Бул пикирим туура элеби? Туура. Аракет жасайм максимально жашоодо кандай болсом, сахнада да ошондой болгонго. Мен мынтип бирок мындай тажрыйба топтолот да. Мен башка иштер менен жүрүп, алек болуп жүрүп, туруп сахнага чыкканда монтип кетишим мүмкүн да. Депчи. Бара ойлоп калышым мүмкүн, жасалма экен деп. Бирок ал баягы тажрыйбада керектүү учурда пайдаланып туруп, чемоданын алып чыгып туруп, колдона калып, кайра салып койгондойчу. Бирок жашоодо дагы мен өз чөйрөмдө жүргөндө, досторум менен жүргөндө тамашалашып, каткырып, катуу сүйлөп, катуу күлүп жүргөндү жакшы көрөмүн да. Жашне жок биякта элдер турат, мен акырыныраак сүйлөлчү деген адам эмесмин да. Күлкүм келеби? Күлөм. Уялып калсам, уялам дегендейчи. Жакшы чынчыл болгон жакшы көрөм өзүм. Өзүнүн тарбиясы бар. Азыр ушул филармониядагы солисттигиңиз жөнүндө баягы мамлекеттин баягы колдоосу менен, жардамы менен кошуна өлкөлөргө барып келгениңиз жөнүндө кеп кылып калдык. Анан ушундан улам бир суроо чыгабы да. Бир кезде бир долбоордун айынан бир окуялар болуп кетти эле. Аябай бир катуу талкууланды. Андан кийин балким баягы министрликтен бир кара тизмеге киргизиш керек Курал Чокоевду деген пикирлер да айтылды. Тизмеден чыктым деп коем. Ошол чыккан окшойсу. Азыр мамилеңиздер жакшы нукка түшкөн окшойт. Негизи эле бир учурда түшкөн сыяктуу болгом өзүнчө, мисалы үчүн радиолор биз куралды чыгарбайбыз дешип эле. Кайра чыгарышып эле ушундай чечимдер чыгарып, бул баягы жагалдануу иретинде да. Министрга жакшы көрүнүш үчүнбү? Негизи мен YouTube каналымда каалаган нерсемди жазсам болот да. Ал мен жеке жашоом. Анан ар бир адамдын өзүнүн тандоосу. Ошол контентти көрөбү же көрбөйбү?
Мисалы ютубта сен азыр передача чыгарып атасың, сен эч кимге баш ийбейсиң, туурабы? Сен эркинсиң, сен частный медиасың. Сага эч ким үстөмдүк кылып, сен могуну сүйлөшүң керек, же сен тигин эметишиң керек деген үстөмдүк жүргүзө албайт. Меники деле ушундай история болгон. Меники да ушундай окуя болгон. Мен эксперимент катары жасап, ал жакта баардыгы сүйлөшүлүп, баардыгы мисалы мага келген коноктор эч ким нааразычылык айткан жок да. Анткени алар алдын ала даяр болчу ошону билет болчу. Билет болчу, ооба. Анан баары ойлоп тур, бул телевидение чыкты депчи. Телевидениядан ал жактан мисалы үчүн тандай албайсың, каналды коесуң, көрөсүң. А бул жакта тандоо бар. Өзүң кааласаң көрөсүң, каалабасаң көрбөйсүң деген. Фильтровать этиш керек. Биздин балдар көрөт дейт. Балдар 18+ деп коюп турат. Тем более биздин кичинекей балдар мындай нерсени көрбөйт. Кичинекей балдардын өз приоритеттери бар. Бул 18+ өзүнүн контингентине, өзүнүн жашына туура келген контент болчу экен. Министрлик менен ошол учурда сизде кандай дейм, бир пикир келишпестиктер же окуялар болду беле? Азыр жакшы окшойт. Ал кезде башка министр болчу да. Анан пикир келишпестиктер болгон, барып чечишкенбиз. Жапканбыз. Андан кийин уланткан жокмун. Долбоор боюнча суram келип турат да. Балким ошол учурда болгону азыр сиз айтып жаткан түшүнүк элге толук келе элек болчу. Балким Что YouTube ушундай эркин, ал жакта ар ким өзүнүн каалагандай бир долбоорлорду чыгарганга укугу бар экенин. Азыр түшүнүгү бар деп ойлойсуңбу? Сизге суроо берип жатып өзүм да ойлонуп калдым го. Негизи баягы сиздин айтканыңыз туура кайсы бир деңгээлдечи. YouTube'да ар ким өзү каалагандай контентти тартуулаганга укугу бар депчи. Анан аябай туура эмес контенттер болсо YouTube өзү эле аны бекитип, жабып, токтотуп салат да. Банага киргизип. Анан сиз чыгаргандай долбоорду азыр кандай кабыл алат десеңиз, ошол учурдагыдай аябай катуу критика менен болбошу мүмкүн менимче. Бирок азыр деле менимче кыргыз аудиториясына чыгарууга жеңил эмес болушу керек. Ошол учурда деле ага чейин деле ушундай контент болгон. Сөгүнүп сагынган. Бул жерде Курал Чокоев чыгарганда балким ошондон же балким кандайдыр башкача бир себептери мен айтпай эле коеюн, мен өзүмдүн бир ой жүгүртүүлөрүм бар. Эмне себептен ушундай болуп кетти дегенчи. Эми ал баягы камеранын алдында айтылчу нерсе эмес да, мен дагы кичине акылым менен эсептешем дегендейчи. Себептер көп, анализ жасалган. Ал этап бүттү, ал этап өттү. Мен жасап көрдүм. Сизге кандай сабак болду жасап көргөнүңүздө? Мен эч өкүнбөйм ошодончу. Жасап көрдүм. Жасап көрбөсөм да, жасап көрсөм болмок деп жүрмөкмүн да. Жасап көрүп токтогону жакшы болуп тургандай. Тажрыйба катарында балким катуу болуп кетмек. Негизи эле бир экөө мага тоскоолдук кылбаса, кыла бермек болсойт да. Андай прямой эле угрозалар болгон, ошондуктан мен жапкан болчумун да. Жабыш керек болуп калган. Күч көрсөтө башташкан да. Сен тигинтебиз, сен мынтебиз. Биз баягы демократиялык мамлекетте жашайбыз да. Анан мамлекет тарабынан мен мыйзам бузган жокмун. Биз баягы мыйзамдын арты менен жашайбыз да. Биздин эң негизги правилабыз, жашоо правилабыз бул конституция, мыйзам. Мыйзамды такыр бузган эмесмин да. Эч бир жерин бузган эмесмин. Эч кандай нааразычылыктар болгон жок. Ошондуктан мен соттошкон жокмун эч ким менен. Эгерде бирөө нааразы болсо, же келиң конокторум билбей келип мен аларды поставить этип туруп, ошондой контент чыгарып берсем, анда алар дооматын артып, мага соттошмок да. Сотко кайрылмак, Ал жактары баары ойлонуштурулган. Бул жөн эле развлекательный контент болчу.
кичине башкача. Эгерде туура контент жасасаң дагы көрбөйт да. Эл өзү фильтр наоборот ушак жандай хайповый же болбосо баягы көнбөгөн бир нерсесин айтсаң эле баары көрүшүп ошону обсуждать этип анан досторуна жөнөтүп карасаң могу эмне кылып атат деп өздөрү жардам беришкен да ошону пиарить эткенгечи. А так көрбөй деле койсо болмок да. Если жакпаган контент болсо көрбөй коймок, ошол бойдон ютубтун теневой банында жүрө бермек да акырындан. Алгоритмдер өздөрү чыгарды, өздөрү популярный кылды. Анан өздөрү негатив болуп жатып алышты да көбү. Көп эсе, бирок колдогондор да аябай көп болгон. Жаштардан. Көбүрөөк жаштардан болуш керек. Азыр эми мисалы үчүн мен жаштардын арасында мен көчөдө эле жүргөн балам, дагы деле көчөдө жүрөм. Анан байке респект деп коюшат да. Баягы видеоңуздар чыкса болмок деп калышат көп жаштарчы. Анан акырында келип, бул это было революционно деп айта беришет. Анан колдоочуларым да көп да. Бирок жанагындай комментарийге мен сени өлтүрүп кетем, мен сени тигинтем, сени союш керек дегендер бирөөсүн да көргөн жокмун да. Бирөөсүн көрдүм эми. Самый главный энди окуп. Ошондон кийин жактым дебесиз. Жаптым. Калгандары мен жалпы эле ушул чыгармачылыгыңызды баштагандан бери азыр бул долбооруңузга болгон бир бут тосуу дейли, тоскоолдук болгон болсо, чыгармачылыгыңызды баштагандан бери андан башка бир кандай тоскоолдуктар болду? Мындай баса белгилеп айтчу. Балким буга чейин айта элексиз. Мен чыгармачылыгымды башынан баштап эле тоскоолдук кылгандар көп да. Деп эле. Жок, анын үстүнө мурда эми баягы азыркыдай социалдык тармактар жок болчу. Сиздин алгачкы мурун телевиденияга барыш аябай кыйын болчу. Бизди жолотчу эмес. Ошол эле Канат Култаев, Динара Эсенгулова, Асыл Аппасова деген эжекелер баары багындырып турган учуру болчу да телевидениянын. Биз ал жакка барганда мындай оңой менен кире алчу эмеспиз, оңой менен тартыла албайбыз. Эптеп жүрүп, сүйрөлүп жүрүп, бир нерсе болуп атып, анан конкурстарга барып атып, мен конкурстардан көрүнүктүү орундарды алып атып, анан ошо телевиденияга чыгып атып, клип тартып, ошонун арты менен жылдызым жанган да. Мен чыгармачылыкка ойлоп көрсөм, ушуга чейин былтыр эле бир $9,000 жумшаптырмын да. Мен мындай алып туруп бир жумшаган болуптур да. Клип тарттырып, тиги продвижение, бул продвижение деген сыяктуу. Буга чейин мен жөн гана эмгектене берген. Конкурстарга барганмын, конкурстарды жеңгенмин. Келгенде интервьюларга барып, тиги радиого, бул радиого барып, анан кийин акыркы чогулткан акчама клип тартып, чыгарып, ошентип атып, акырын конкурстар менен параллельно болуп, мен тастыктап атып, мен момундай ырчымын, мен мону жеңгем деп атып, келип ушул учурга келдим да азыр. Мындай көп акча мындай салып көрбөптүрмүн чыгармачылык. Азыр сиз айтып өткөн кишилердин аттары буга чейин да баягы Бекборбиев агайыбыз да айтып өткөн подкасттардын бириндечи. Ооба, телевидение түшүш кыйын болчу, эле мафия болчу. Эми Бекборбиев агабыздын учурунда башка адамдар болчу окшойт. Кийинчерээк башка адамдар болду деген. Бирок ал аз күчүнөн тайды. Актуалдуулугун жоготту. Мисалы үчүн интернет пайда болду, Instagram пайда болду, TikTok пайда болду, YouTube пайда болду. Эркиндик пайда болду да. Мен баягы кандай десем, бир ушак катары бирөөнү чукулагандай болбойм, бирок мага мындай кызык болуп атат да. Мен ал учурда аябай эле жаш элем дагы, ал нерсени түшүнбөйт элем да. Бир стартап ушундай бир чоңдорчо ой жүгүртүп баштагандан бери эле ошол соц тармактар кайсы бир деңгээлде бар да. Анан мурда телевидениеден ушул сиздин баягы дүрүдүм деген ырыңыздын эле көп эле жолу кайталанганын билем да. Анан сиз азыр айтып атпайсызбы баягы жолой албайт болчук депчи. Ал негизи мурда процесс кандай болчу? Телевидениеге бир ырды же клипти берүү комиссия бар беле, же сиздерди ошол комиссияга деле жолотпой эле, жак ошол жерде бирөөлөр жетекчи да, ошолор каалаган киши. Тааныш табасың, бири тааныш чыгат, жардам берем деп радио менен тааныш, ошонун редактор менен таанышат, анан ырды угуп көргүлөчү болот, ал ырды угат,
жакты жаккан жок. Мына жерин өзгөртүп коюш керек экен деп алар өзүнчө бир начальник болот. Анан биздин форматка туш келбейт экен деп бир начальник болот. Ошентип бир система жок мындай талаптар деген. Андай жок. Андай жок. Мисалы үчүн, эми баягы бул неме деп коет. Азыр сүйлөп атсам эмес чыкчу эле. Превышение служебных полномочий деген бар да. Убагында катуу продюсерлер ошону пайдаланып жылдыздарын чыгарып алган. Ар бир передача, ар бир программадан, ар бир жерден жалтыратып эле чыгара берген. Биз бер жакта өзүбүздүн эмгегибиз менен чыкканбыз да. Мен өзүм катарымда да балдарды айтып кете алам, мен бар конкурстар менен өзү ырдап, концерттерге барып, өзүн көрсөтүп, тойлорго барып, өзүн көрсөтүп, жүрүп азыр сүйрөлүп келаткан балдар бар ошо. Филармонияга иштеп. Анан жөн эле баягындай акчанын күчү менен чыккандар бар. Бирок убакыттын сүртүмү менен жоголуп кеткендер бар. Көбүсү акчанын күчү менен чыккандар акчасы түгөнгөндөн кийин өчөт да. Чыныгы эмгек, чыныгы баягындай жакшы нерселер жасап келаткандар дагы деле жашап атат десек болот. Өзүнүн эмгеги менен келаткандар дагы эле келе атат. Анда ушунун эң башын бир сурайынчы. Курал Чокоев азыркы учурда жалпы Кыргызстанга аябай белгилүү алдыңкы ырчылардын катарында, Билбейм ошондой. Бул менин пикирим, ишенимдүү түрдө айта алам дейм. Эч ким тааный элек, жөнөкөй Куралдын кандай кыял максаттары бар эле ушул деңгээлге келди жана эмнелер же болбосо кимдер көбүрөөк түрттү? Арканың алыс ыргыт дейт го. Мен дүйнөнү багындырам деп жүргөн бала болчумун. Кыргызстанды багындыра албай атабыз дегендей да. Арканы алыс ыргытсаң, бир кичине бир кыялыңа жетет экенсиң да. Балким ким билет дагы эмгектенип атабыз. Сурагандай болду эле дагы эметип кет. Жөнөкөй Куралды бир канча жашта эле 10-15 жаштагы Куралдын азыркы Курал Чокоев болушуна эмне түртүп алып келди? Же кимдер себепчи болду? Сиз мотивацияны эмнеден алып жүрсүз? Ошол арканды алыс ыргыт деп өзүңүз айтпадыңызбы? Эмне деп ыргыттыңыз эле? Кайсыл жака чейин ыргыттыңыз? Дүйнөнү багындырам деген. Англисче ырдап, дүйнө жүзүнө таанылам деген ой кыялдар бар эле да. Ошончо конкурстарга барчумун. Европада конкурстар, Россияда конкурстар, Казакстан, Кытай, баарына барып чыккам. Анан каяка эшик ачылса эле ошол жака бара берчүмүн да. Дүйнө жүзүн кыдыра берчүмүн. Тажрыйба топточумун. Мен эмне көп мындай бетиме күлүп, бирок артыман жаман көргөндөр көп да билем. Мен сезем ким мен жаман көрөт. Айла жоктон сыйлап жүргөндөр бар. Мен алардан нан сураган эмесмин, жардам сураган эмесмин. Бир учурларда отказ кылып койгон, бут тосуп койгон учурлар болгон. Алардын баарын экинчи планга коюп, дагы эле мамиле куруп иштеп келатамын да. Бирок билем ким кандай мамиледе болгон, ким мени жаман көрөт, ким мисалы үчүн мага жамандык кылып ошосун сезет дагы деле. Ошо эмгектин арты менен эле. Мен ошо баягы кыйналып аткан учурда айтып койчумун, мен силерди эмгек менен жеңем деп айтчумун да. Акырынан багындырып келатабыз. Анан мисалы Жамиля мюзикл болгондо аябай сонун болгондо премьерасында да дагычы. Ал жакта мен Даниярдын ролун жараткам. Өзүмдүн 2-3 жарым. То есть почти главный ролда Жамилядан кийин элечи. Ошондо көп алкыштарды алгам. Анан деп мактаса дагы эмтеп деп неудобный болгон коллегаларым көп. Мен мындай бир ушундай возрастка келип калыптырмын азыр. Мурун мен деп төш чапкыласам, мен бул жакшы жагынан да, азыр болсо эмтип силерсиңер деп, бирок эмгек менен эле иштеп көрсөтүп атам да иш жүзүндө. Азыр айткан сөздөрүңүздүн арасында баягы цитата деп коет го, ушундай сөз уктум да. Сага бут тоскон же болбосо жамандык кылгандарды мага деп айттыңыз, эмгек менен жеңип атам депчи. Аябай жакшы тактика экен. Бирок кыйын да. Өтө кыйын. Узак жол тандайсың, эмгектенесиң, жасай бересиң, өзүңүн максатыңан бурулбайсың, кете бересиң, кыйналасың. Бирок
ийгиликтин даамы таттуураак да. Анан негизи эле ар бир адамдын баягы ийгиликтүү кишилердин, бул менин пикирим да, жашоосунда кайсы бир учурда бир чоң бурулушка себеп болгон кишилер, кайсы бир учурда аябай керек болгон учурда жардам колун сунган адамдар болот да. Сизге бир ыраазычылык мүнөттөрү деп азыр айтсам кимдердин аттарын атайт элеңиз? Мен Эсиңизге түшкөн, эми кээ бирлерин атабай калсаңыз капа болушпасын. дары өздөрү билбей жакшы нерселерди айтып койгон адамдар болгон да көп. Өздөрү билбей деп азыр катты тие албайм да кой. Нурлан Мамакеев деген менин биринчи продюсерим болгон. Мен ал адамды өтө күчтүү продюсер катары тааныйм, билем. Бирок ошо продюсерлигин башка жакка буруп уланткан жок. Фильм жактарга. Киного кетти, башка нерселер менен кетти. Но бирок ошо адамдын мага убагында айткан сөздөрү жардам берген да. Өзү билбей эле мынтип карасаң мону монтип атпайбы деп бирөөнү пример кылып атып эле мен ошол адам деп ошол адам изилдеп кичине мындай направлениялар берип койгон да. Мен барып изилдеп, эмнеге мындай деп, мынтип болот турбайбы деп мен дагы бир эксперименттер жасап, болот турбайбы көрсө, болот турбайбы деп эле, монтип көрсөмчү деп, болот турбайбы болотуп эле болуп кеткен да. Азыркыга чейин деле болуп келатат. Рыскелди Осмонкулов деген байкем бир конкурска баратканда жакшы советин берген. Ошол совет менен мен көп конкурстарды багындырдым. Муратбек Акимович азыркы опера балеттин директору. Мурун консерваториянын директору болчу. Агайым мени окуу деп консерваторияда окуткан агай ошол. Көп конкурстардан жюриге барып татык турдасам орун алып берчү. Татык турдасам албай калчумун. Туура. Эгерде жакшы ырдасам эч качан жеңүүбүздү жедирчү эмес. Көрдүңөрбү деп туруп бизге призовый орундарды алып берчи. Башкы орундарды алып берчи. Бегалиев Муратбек Акимовичке да аябай ыраазычылык билдирем. Ошол багыт көрсөткөн адамдардын Эгемберди Чалабаев деген менин агайым. Салтанат Кимовна, Интина Салтанат Кимовна менин эжем. Анан Шабданалиева Салтанат деген эжекем бар. Ушулар анан баарын айтып кетиш керек эми. Айтып бериңиз. Халича эжеке, Сейдалиева, Турган эже. Ошо сабактарды ушул адамдар берген да мага. Мен ушу адам кылган ошолор чыгармачылыкта. Сон биз да сизге кошулуп, ошол сизге кайсы бир деңгээлде бир дем берген, жол көрсөткөн инсандарга ыраазычылык билдиребиз. Ошолордун жардамы көрсөткөн багытынын түшүмү азыркы учурда кыргыз маданиятында өзүнүн орду бар. Курал Чокоев менен ушинтип маектешип отурабыз. Анан баягы бирөө болгон жакшы сөз жөнүндө сөзүңүздүн арасында айтып өттүңүз да, мен да эстеп кеттим. Бир 5-6 жыл мурун болсо керек, Жибек жолу көчөсүндө бир 2-3 досум менен басып баратсак, эртемен болчу да. Анан бир тааныбаган эле аксакал мындай басып келатып эле, анан дароо токтой калыптыр, менин көзүмө карап баягы көздөрүң башкача жанып күйөт экен, буюрса келечегиң кең экен деп айтты да. Көрөнгөч адам турбайбы? Анан бул канчалык бир эмесин берет билбейм, бирок мага ошол тааныбаган кишинин бир сүйлөмү аябай чоң бир эме шык мотивация берди. Ошол эле учурда бир жоопкерчилик болуп калды да. Жок, эми аракет кылыш керек. Бул кадимкидей ментальная психология да. Ошол эле адам сени жаман кылып, ошондой эле сөз сени жаман кылып коюшу мүмкүн, же көкөлөтүп коюшу мүмкүн да. Көбүнчө кара дума менен алек болгондор барбы? Алар ушинтип сени психологияңа киргизип коет. Сен могу жылы монткенде момундай болосуң деп коет дагы, сен болду өзүң менен өзүң жемелеп, өзүңүз эле өзүңдү жемелеп атып ошого барасың да. Ал эч нерсе кылбайт болду. Сен эмеңе, сознанияңа киргизип коет. Сен ошо ишендиңби, болду, уже кирди. Ошонун эле башкачасы бар. Жакшы жагы комплимент.
сен жакшы жагын көрүп туруп, могу жериң жакшы экен, сен деген ийгиликке жетесиң деп койсо болду. Сенин ичиңен ошо өнүгүү башталат. Мага да ошондой түрткү болгон да. Мен ырдап жүргөндө эми ырдайт деп, молодецсиң деп жүрүшчү. Анан бир конкурска барганда агам, байкенин атын унутуп калдым. Айбек деп колчу. Сөзүн айтсаңыз балким эстеп кетет, Концерт конкурста биринчи турда ырдаганда эле, сен сонун ырдайт турбайсың. Болду, сен кийинки турга өттүң деди. Экинчи турга өттүм. Экинчи турда келип ырдадым, экинчи турда молодец, сен финалга барасың деди эле, болду, мен ырчы болом дедим да. Мен ырчы болом дедим, болду, кетти. Анан ошол жакта жеңүүчүсү болдум, конкурс карабылтанын ичинде болчу. Аяктан чыгып алып, окууга тапшырмай болдум. Бияка келсем эчтеке билбейт экен. Монун чапкылачы десе чаба албай койдум. Ырдачы десе ырдап албай койдум. Эптеп атып, дирижерго өтүп атып, анан окууну улантканмын да. Анан институтта биринчи курста да концерттерге ырдайм десем, тура сен ырдабай эле койчу, сен даяр эмес экенсиң деп. Ошентип түртүп атам мен. Эгерде мен характерим болбосо, мен ырчы болбой калмакмын, кетип калмакмын да бул жерден. Жок, мен ырдайм деп, магнитофонду алып туруп 24-кө 7 репетиция кылганмын да. Түшүнүк алып, эметип деп репетиция кылган сайын өнүгүү анан кийин 1 жылдан кийин баарына жакшы ырдап калгам да. Өзүңүздүн эмгек менен. Просто эмгек салгам. 1 жылдан кийин ушунча бир баш алдыга чыгып кеткем. Репертуарым кеңейип, ар кайсы стилде ырдап, башкалар ойлобогон ырларды ырдап, аябай өсүп кеткен 1 жылда. Бул просто эмгектин арты да. Анан баягы менин айтайын дегеним, жөнөкөй бир жакшы сөз да башкача дем берет экен да. Сиз жакшы сөзгө кандай сараң эмессизби башкаларга? Балким бирөөнүн бири талантын байкап калсаңыз. Жок, мен жакшы сөзгө кененмин деп коеюн. Акцияны таратат. Мурунураак кичине комплимент айткандан уялчумун, бирок акыркы учурларда ачык эле кетип барат эле бирөө комплимент айтып кетем да. Келе ошо айткым келет. Бирок комплимент айтыштын да өзүнүн эмеси бар. Чогут. Эрежеси бар деп коеюнбу? Чындыкты айтыш керек да. Анан сен аябай красавчиксиң. Бети ишеган адамга айтсаң, ал таарынып калат да. Бул менин шылымдап атат деп кабыл алышы мүмкүн да. Мана салып кылып кайтасың дейсиз. Кечирим сурайм, мен баягы сиздердин байымдарыңыздарды катары көрүп ошол. Ошон үчүн чындыкты айтыш керек экен. Мисалы даже футболкаң сонун экен, сага жарашат экен, өңү да деп койсо эле, ошо футболка эле жарашып сонун отурат менен экен деп эле адам маанайы көтөрүлүп калышы мүмкүн да. Анан тааныша келгенде, мисалы мен коллегам Каныкейди аябай сыйлайм. Аябай эмгекчил да. Күнүнө 2-3 жолу кийим алмаштырып иши мүмкүн да. Мен айтам, мен Каныкей, сен азаматсың. Сен кийимге болгон табитиң, өзүң чыгармачылыгыңа болгон мамилең өтө мындай кубандырат. Мен сени сыйлайм деп айтып турам да, такай. Кадимкидей өзгөчөлөнүп турат. Сөзсүз түрдө кубанат. Анан алдагы кайра эметип сахнага чыкканда да өзгөчөлөнөт. Ар бир движениясын репетиция кылып, ушундай да аябай. Бул да баягы көрүүчүлөргө болгон бир башкача эмоция берип, истей калып, шоу да, Ооба, шоу көрсөтөт дайыма. Анан ушу коллективдеги баарына чындык комплимент айтканга аракет жасайм да. Баарына. Бирөө Ердоот нервти кашайтышат да. Элементарный нерсени ырдай албай, бирок ага да көз чумуп, жакшы жагын айтканга аракет кыласың. Түрткү болупчу. Өзүм менде да анткени мен өзүмө башка өзүңө кандай мамиле кааласаң, башка бирөөгө ошондой мамиле жаса дейт да. Анан өзүм да бирөөлөрдүн жашоосуна ордотпаганга аракет жасайм да. Не усложняй жизнь другим. Живи, но старайся
не мешает другим Башкаларга, дегендей. Ооба. Сон азыр багы тамаша иретинде Манас Алыковдун аты аталып кетти. Бул жөнүндө өзүнчө сурайын дегем. Мен баягы кечирим сурайм, баягы бир аз тамаша иретинде кетип калганымдачы. Бирок Манас адам беле. Адам эмес да. негизи сиздердин баягы тамашалашып чыгарган рилстериңиздердин Ага. эңгелинде жеке мен аябай жакын досторум менен гана ушундай тамашалашып алам да. Анын үстүнө сиздер анын жөнүн койбой эл алдына чыгарып атасыздар да. Ушунчалык жакын доссуздарбы же жакынсыздарбы Манас Жакынбыз, Алыковго? аябай жакынбыз. Манас өзү да мындай өтө баягы элдерге бат сиңет да. Ал тамашаласа эле майдай эле кире берет да. Бирок чучугуңа жеткендей тамашалайт. Тарынайын десең тарына албайсың да. Анан кайра эле күлүп анан бирок өзү кичине баягы катуу тамашалашып койсоң көтөрө албай кетет. Анысын жактырып огуш бетер шылдыңдайм. Бирок көтөрөт да. Эми мен кичине улууракмын да, кичүүрөөк болсо мен сабамага окшойт да. Улуураак болгон үчүн көтөрөт да, айла жок. Бирок аябай мындай өзү майлуу болсо дагы сиңимдүү дегендей. Ошол рилстер алдын ала бир келишилеби же такыр билбей эле ошол Билбей эле негизи. Шылдыңды. Мен оюман чыгарып туруп эле тартып чыгарып коем. Анан жөнөтпөй да коем ага. Же белгилеп, же даже белгилебей койсом деле элдер өздөрү эле жөнөт деген тажатып кеткен да. Ал бир нерсе чыгарса мага жөнөтүшөт баягы. Көбүсү баягы бири-бирибизди таң калтырып анан баягы естественный эмоцияны тапканга аракет жасайм да мен. Манас кичине баягы жасалмалыкты жакшы көрөт да. Кой мен естественный нерсени жакшы көрөм. Меники кыйыныраак болуп калат да естественный кармаш. Капа болуп калган учур болгон жокпу? Жак. Ошол тамашалар менен. Бири-бирибизге капа болгон жокпуз. Бирок көбүрү да кадимкидей ойлойт экенбиз, урушуп аткан сыяктуу эле кабыл алат экен. Эми кээ бир рилстер чындап эле баягы сиз айткандай сөөгө жетерлик тамашалар кетет ал жактан. Биз үчүн көтөрүмдүү эле го дейм. Кийин эле кырылышып кетпесек билбейм. Бирок жакшы, мамилебиз жакшы. Үй бүлөлөрүбүз менен катташабыз, шернебиз бар. Андан тышкары жаманчылык, жакшылык да бири-бирибизге жөлөктү аяк болуп жүрөбүз. Доссуздар десем туура болобу же агайыны, бирок аябай жакын? Агайыны, дос. Кандайдыр проценти деп коет. Негизи эле баягы достуктагы сиздин мамилеңиз кандай? Достукка канчалык бир кылдаттык менен мамиле кыласыз же аябай жакын досум жок дегендерденсизби? Досторум бар. Студенттик кезден бери калган досторум бар. Жакын баягы Убакыт менен, бир окуялар менен сыналгандары барбы? Ооба. Мисалы үчүн эми студенттик кезде достор бар да. Андай достор табыш үчүн дагы бир сыйра окуп чыгыш керек дегендей студенттик кездерде таппайсың да. Катачылыктар болот. Бирок баары деле досуң да. Баары керклер бар, сый урмат менен доспуз да, бири-бирибиздин достугубузду мындай бөпөлөп жүрөбүз да. Ошо достук ошондо болот да. Керклер ойлойт, досум мен көтөрө берет депчи. Алдап кое берет, акча жагынан ыргытып кое берет. Анан жардам керек болгондо жардам бербейт, бирок досум деп жүрө берет. Досум да кечирет мен деп. Достук деген андай болбойт. Достук деген экөө тең бири-биринин достугун аяр мамиле жасап, бөпөлөп турганда ошо достук болот да чындыгы. Анткени экөө тең бири-бирин сыйлайт. Достчулугун баалап жоготуп албайын деп аракет жасайт, аяр мамиле жасайт. Ошондо достук бар. Ошондой 2-3 досум бар мен. Кудайга шүгүр. Бир досум толтура. Жакшы мамиледемин. Керклер менен коллега досмун. Керклер менен мындай бардан таанышкан досторум деп койсоң. Алар деле керек дейсизби? Андайлар азайды. Бирок эми жакшы мамилелештерим көп. Жакшы досторум көп, бирок баягы бир экөө болот да бери.
эмне болбаса дагы барып жанына бара каласың дегендейчи. Жаны күйөрүңчү. Акыреттик достор деп коеюнчу. Бар андай эле. Бирок эми ар бир эле адамда болот да баягы ушул Кудай берген бүгүнкү чейин өмүрүндө бир эң кыйын күндөрүчү. Сизде ошондой күндөр деп кайсыл күндөрдү айтат элеңиз? Жана достордун орду кандай болду? Андай күндөр көп өттү баштан. Мен негизи Кудай ушинтип эметип турат, таразалап турат окшойт да меничи. Аша чаап ортасың деп. Шатарс деп камчы менен жамбашка чаап коет. Шалпая түшөм, жүдөп, сабыр кылып, анан кайра өзүмө келип, туура ой жүгүртүп баштаганда ишим жүрүш баштайт да кайра. Анан кичине эле бир аша чаап барасаң, шатарс деп чабат, кайра басаң деп аксап каласың. Кайра эмен анализ жасап, туура жолдорду салып, так мындай кылышым керек дегенде акырын уже улам көтөрүп коет да. Бул жагынан мен аябай кубанычтамын. Эгерде мындай кутурганга мүмкүнчүлүк болгон жок да менде. Аябай кутуруп кеткенге мүмкүнчүлүк болгон жок. Но мындай такыр эле эмеге түшүп калган жокмун да. Бирок азыр аябай көп айтылып калбадыбы депрессия деген терминчи? Ушундай учур болду сизде? Депрессиялар болгон. Кандай чыктыңыз эле? Же себеби эмне болду эле? Мен негизи аябай позитивный көз карашта жүрөм, такай. Бирок ошондой учурда да бир депрессияга кабылгам. Бирок ошо ой жүгүртүү менен эле, позитив ой жүгүртүү менен, изилденүү менен эле чыктым. Баягы эмеден карантинден кийин болду катуу депрессия. Карантин себеп болдубу же? Карантин ортодо көп себептери көп. Карантин учурунда болуп кеткен, параллельно болуп кеткен, физиологический нерселери барбы, депрессия. Бирок мен депрессия болгонун көрсөткөн эмесмин эч кимге. Даже аялым да сезген эмес да. Ошондой көрсөтпөй коюу мүмкүн. Көрсөтпөй коюу мүмкүн. Көп эле адамдар депрессияда жүрөт, бирок көрсөтпөйт дегендей. Бир күн эле срыв болот, ошондо билинип калат да. Көп адам, Кудай сактасын, срыв болгон жокмун. Кайра өзүңүздү мен ачык эле айтып коеюн, аябай эме болуп баратканда, депрессиям же болбосо бир состоянием начар болуп баратканда мен бир ичем. Бир өчөм да койсун. Ал керек да организмгечи. Эгерде срыв болбош үчүн, нервный срыв болбош үчүн энергияны выплескивать этиш керек. Же мушташам, мен өзүмдүн тажрыйбамды айтып берейин. Стресстен кантип чыгам деп. Жана биринчиси ачык эле айтайын, ичем бир убакта. Стресс чыгарам, мушташам, болуп калат ушундай учурларчы. Эми азыр интернеттин заманында кичине жашынып мушташып калып деп коеюн. Тамаша. Мен мурун спорт менен чыгарган жакшы көрчүмүн. Бир стресс болуп, состоянияң мен эң жаман ситуациядан азыр меникинен жаман эч кимдики жок деп өкүнүп, ушун депрессия ушундай болот да. Мен эң начармын, мен ситуациям эң начар, мен жашоом эң начар, эмнеге мындай, эмнеге мен менен деген ойлор келген үчүн депрессия болот да. Ошондо мен күчтүүрөөк балдар менен күрөшчүмүн. Анан мындай ачык эле күрөшчүмүн да, мага поддаваться этпей эле, тип аны кыркынтып деп, жеңем деп. Тиги күчтүүрөөк болот да, келип сени кыкынтат. Кыкынтып туруп, мына өчөйүн деп атканда, жашоонун даамы келет да оозуңачы. Кадимкидей эмтип, меники эч нерсе эмес турбайбы деп өчөйүн деп атканда чабасың. Кой берет. Анан кийин жашоо көрсө сонун эле турбайбы деп ошондо мындай өзгөрүү понятие кирет да мээңе. Анан кайрадан баштап позитив менен настраиваться этип нукка түшүп басып кетесиң да. Эгерде меники жаман, меники начар, мен ушундаймын, эмнеге мен эле дей берсең, андан ары кетесиң. Түйү жок ал. Чөмүп кете бересиң. Өлө айтышат го дно деп, дно жок да негизи. Азыр баягы эң кыйын учурларыңызды сурадым, эң бактылуу күндөрүңүз кайсыл күндөрү деп айтат элеңиз? Эң бактылуу күндөрүм мен үй бүлөм негизи. Мен улуу кызымды аябай күтүп кызы болгом. Үйлөнгөнгө чейин. Эми бир улуу балам мен өзүм кичинекей бала болгон үчүн билбей калгам, түшүнбөй калгам. Чоңоюп калды ал уже киши болуп.
Анан кийин досторумдун кыздарын көрүп, кыздуу болгум келип, ал кыздар менен ойноп, кыялданып атам, үйлөнүп, ошо аябай күткөнмүн да. Кыз болсун атын акылман коем деп. Аябай күтүп туруп, анан кийин төрөткө да чогуу киргем аялым менен, жанында болгом, баарын көргөм да. Чыгып анан кызым төрөлгөндө аябай бактылуу болуп, колуңузга ыйлагам. Андай эме болуп, башында бала мындай бир кызыктай болуп төрөлөт да. Ой, бул ненормальный төрөлдүбү, бир жери бир нерсеби деп врачка барып сурап, эмнеге башы кыйшык? Эмнеге башы кыйшык? Айтып койгулачы, бир нерсе болду. Жок, курал баары жакшы, бул өзүнө келет десе, өзүмө келе албай эле бир 2 айча башын кырап жүрдүм да мынтип. Түзөлүп келатат. Эң бактылуу күндөрүңүз балдарыңыз менен. Азырда баягы. Азыр дагы чарчаганда бар. Кыздарым кадимкидей эс алдырып коет. Азырда биз баягы тартып баштаганыбызда съемканын башында чалды, кичүү кызыңыз чалды окшойт. Улуу кызым чалды. Башкарат дейди. Күнүнө канча ирет сизди жоктоп байланышып турат? Азыр бардык эле үйрөнүп алышпады. Азыр жакында эле телефон алып бергем. Эмне деп көп чалат? Кызым эле чала берет да. Папа, просыпайся, тур, деп берет да. Чала берет. Телефон алып бергенден түшүндүм анча. Ага чейин мамасы жок деп коет да. Телефон алгандан кийин смайликтер жөнөтөт, жазат, бир нерселер, аудио жөнөтөт. Бир нерселерин айтып бере берет. Ошол. Ар бир чалганы сизге тескерисинче дем берет болуш керек. Мисалы башка бирөө көп чалса, жадат ийет го эми. Андай эмеси бар кызымдын. Чалат, бирок бетке сүйлөшүп туруп эле пока деп коюп коет да. Коштошпойт да. Кызым, я иши сүйлөп бүтө элекмин десең да болбой эле коюп тастайт да. Пока деп туруп коюп коет. Өзү каалаганда чалат, өзү каалаганда өчүрөт да. Балдарды биз азыр башкача тарбиялап калып атыкпы? Эркин. Өзүнүн оюн айта алат. Каалаганын айта алат. Каалаганын кыла алат. Бирок эми өзүнчө эмелери бар, чектен ашырбагангачы. Бирок бизди антип тарбиялаган эмес. Биз болсо эксперимент кылып, поколение башкача тарбиялап көрөт. Ошол баарыбыз бир аз башкачабыз дейсизби? Жок, эркек баламды мен эркектей эле тарбиялап атам. Кызга башкача. Эркек балам азыр эркектей тарбиялап атам деп калдыңыз баягы. Ал көбүрөөк ким менен чоңойду улуу балаңыз? Тайне тайтасынын колунда чоңойду, бирок каникул учурларында сиздин кийлигишиңиз болду. Сөзсүз түрдө мен жаным алып кетчүмүн. Анан мындай эркекче эле мамиле жасап тарбиялап атам да, аны эркелеткен жокмун. Сизди угабы кадимкидей? Угат, сөзсүз түрдө. Эркелетким келет, бирок баягы эркек баланы башкача тарбиялаш керек деген түшүнүк бар да. Эркелетпейм. Өз жолун өзү тандасын деп атам азырчы. Кийин мен могу жер менен барасың, монтесиң деп коюп, анан кийин сен мага ушуну айткансың, сен айтпасаң мындай болот элем дебесин деп атам да. Мага да ошондой болгон да, мен ырчы болом дегенде баары каршы чыккан, жок ырчы болом деп кеткем. Азыр өзүнүн жолун тандап атат азыркы учурда. Экөөңүздөрдүн баягы сүрөттөрүңүздөрдү же баягы чогуу интервьюда бериптирсиздер. Ошону көргөндө мисалы тааныбаган киши болсо, бир агайыны эле көрүшөт да. Кандай кабыл алышат билбегендер? Кимди тааныштырасыз? Балам деп эле тааныштырам. Мен балам десең эле шок болот да. Сизге комплимент айтат болуш керек. Аябай жакшы сакталып турсуз деп. Кантип анан кечке айтып бересиң, ар бирин кайрыбаштан баштап. Ашынан деп. Дагы бирөө келип калса, мен таанышып балам десең, ама сен балаң кантип анан кайрыбаштан ага түшүндүрөсүң да. Момдай деп туруп. Так, балам чоңоюп калды, эми аз Кудайым буйруса август айында 3-чү кыз төрөп берет. Сон иншалла аман эсен көз жарып алыпсыздар. Кыздарыңыз, балдарыңыз өмүрлүү болсун. Анан ушул кыздарыңызга, балдарыңызга негизи эле өзүңүз кандай атамын деп эсептейсиз? Жакшы эле атамын деп эсептейм. Вроде бы. Жакшы ата деген кандай болушу мүмкүн эми? Жакшы көрүш керек. Эң маанилүүсү жакшы көрүш керек. Көп
эми баягы улуу балам менен көп убакыт жүрө алган жокмун. Күчүлөрүм менен аракет жасайм. Такай кочактап, оюн угуп, бүгүн эмне кылдың деп сурап, эч ким капа калган жокпу деп сурап, сүйлөшкөнгө аракет жасайм да. Сүйлөшүп, анан эмнени каалайсың деп, анан мисалы моуну жейм десе болбойт дебей, муну жесең мындай болот, түшүндүрүүгө аракет жасайм. Күчү кызым ортончо азайм, күчү кызым да. Каалаган жасайт, түшүндүрсөң да эчтеке. Улууңуздун сизге мындай бир нараазычылыктары же болбосо балким суроолору болбодубу чоң айгында? Сөзсүз түрдө болот нараазычылык. Ансыз жашоо кызыксыз дегендей. Болот жашоо ушундай. Түшүндүрө алдыңызбы анан? Жашоо өзү түшүндүрөт да кийин. Жакындарыңыз менен, үй бүлөңүз менен мамилеңиз кандай? Бат-бат жолугуп турасыз? Ата энем шаарда турат. Ата энем менен жакшымын. Эми бир тууган карындашым чет мамлекетте жашайт. Менден кийинки иним 5 убакыт намаз окуйт. Такыба. Мен сүйлөшпөйт деген. Ал алдындары менен сүйлөшөт, только так. Эң күчүү иним бар. Ал дагы ошо эң күчүү иним эле ошо Бишкекте чоңоюп, орус чалыштардын арасына чоңоюп, орус чалыш болуп калды да. Башкача. Сиз менен жакшыраак сүйлөшөт. Мен менен жакшы сүйлөшөт бирок. Баягы орустардын арасында өскөн бала менен кыргыздардын арасында өскөн бала айырмасы бар экен да, айырма. Ата энеңиздин сизге айткан эң эсиңизде калган сөздөрү делби же эң көп айтылган кеңештери кайсылар? Адам бол деген адам. Эң негизгиси адам болуш керек. Апам да, атам да. Мен атам аябай момун адам да. Эч бирөө жаман айтканын көргөн эмесмин, бирөөнү үйдөн жамандабайт эч качан. Только позитив, только ырдап, бийлеп. Атам баары жакшы көрөт. Үй бүлөңүздө ким баягы сиздин энергияңыз мындай сырттан караган кишиге ашып ташып турат да, ушундай. Үйдө ашып ташпайм да элерге. Үйдө мындай, үйдө атам энергичный, апам башкарат. Жака бияка муну жака деген баарын апам. Эми мен баягы өзүм үй бүлө болгонго чейин бүт жазачымын үйгө. Өзүм үй бүлөм болгондон кийин мен кечирип койгула, мен үй бүлөмө жазайм деген да политика да. Негизи эле баягы көп айтылат го ата эненин ыраазычылыгы деген сөзчү. Сиздин түшүнүгүңүздө ата эненин ыраазычылыгы эмнеде экен? Же ата энеңизге кандай айтышат алардын ыраазычылыгын кантип алам деп ойлойсуз? Ата эненин ыраазычылыгы билбейм эми, мен болгон аракетимди жасап атам. Анан ата энем ыраазы эле болсо керек деп ойлойм. Бирок билбейм. Кантип жооп берсем экен буга да. Эми вроде со стороны ыраазы эле болгондой көрүнөт дегендей. Жок, мен айтайын дегеним бар. Ата эненин ыраазы болуш үчүн балдары, кыздары кандай болуш керек, же болбосо кандай мамиле кылыш керек деген пикир. Сен балдарың жок, Жок. Мен мисалы үчүн Анда түшүнбөй турбайсың. Сен түшүнбөйсүң азыр. Мындай экен да. Ата эне үчүн мен өзүм ата эне болгондон кийин, ата болгондон кийин сездим. Балдарың аман эсен болуп эле, өзүн өзү багып, кыйналбай жашап кетсе деген эле ой экен да. Негизи эле дүйнө жүзүндө баары эле ата энелер ушундай экен. Эң негизи сарсана болгону балдары өзүн өзү багып, жолун табып, бактылуу болсо деп ойлойт экен да. Ошого эле ыраазы болот экен да. Мен дагы ошондой эле ашыкча эч нерсени балдарыңан эч нерсе күтпөйт экенсиң. Бир Илон Масктын айткан сөзү бар экен да. Балдар дейт,
бул дүйнөгө келебиз деп тандабайт дейт. Алардын каалоосу эле, мисалы мен аялым экөөбүз биз балалуу болобуз деп Сиздер каалап сурандыңыздар, төрөдүк. э? Биз ошолардан баарына жоопкерчиликтүү экенбиз да. Ал өз каалоосуз келди да. Биз кааладык аны өстүрүп, багып, бутуна тургузуп, багыш керек экен. Биздин милдетибиз ошондо экен. Анан бул цикл уланат экен. Анан ал каалайт, мен да балалуу болгум керек десе, ал да төрөгөндөн кийин болду, анын милдети балдарын багыш керек экен да. Бизде мисалы бүт расылыкта бүт баарын ата энеге жасашыбыз керек деген ой бар. Ошо Илон Масктын бир эмеси жакты да, мисалы. Кайсы бир деңгээлде аябай туура пикир да, себеби ата эне каалап суранып атат да. Биз каалап балалуу болуп атабыз да. Атиги бизден эч нерсе каалап тандоо мен төрөлөйүнчү деп келген жок да. Аны ошондуктан биз баардыгын балдарга обязан экенбиз да. Биз тандоо бул жараткандан кийин эмди баягы экөөбүз биологиялык жактан катнаш болуп туруп төрөгөндөн кийин биз бул кичинекей адамдарга жоопкерчиликтүү экенбиз да. Өмүрүбүздүн аягына чейин багыт берүүгө, өстүрүүгө, билим берүүгө. Ошол эле цикл менен уланып кете берет экен. Сон Курал Чокоев жалгыз болгондо же болбосо баягы унаңызда кетип атканда уккан эмес, мындай көбүрөөк бир рахаттанып, кайра аткаруудан жадабаган ырыңыз кайсы? Андай ыр жок. Дайым алмашып турат. Ситуацияга жараша, маанайга жараша. Ошо маанайга жараша, ситуацияга жараша өзгөрүп турат дайым. Жолдо башкача ырларды угам. Жолдо баратканда, мисалы, шаар ичинде үйгө кетип баратсам, башкача ырларды угам. Алыскы трассага чыкканда башкача ырларды угам. Же мындай аябай бийлегим келип, энергичный болуп турсам, башкача ырларды угам. Ошо маанайга жараша. Настроением жок турса, башкача ырларды угам. Бирок көбүнчө настроение ырларды укпаганга аракет жасайм да. Жана кыялыңыз жөнүндө айтып өттүңүз, арканды узакташтаган депчи. Азыркы учурдагы Курал Чокоевдун эң чоң кыялы кайсы? Меники датасы жок кыялдарда баары. Эми кыялдын максаттын датасы болсо керек, бирок кыялдын көбүнчө датасы. Кыялдын датасы пайда болгондо максат болот экен. Ошондуктан баягы көп эле. Бирок мен азыр бир мындай переходной возрастпы, эмне болуп турат ушундай. Стадиядан өзүм түшүнбөй турам да, мени каалап атканын. Же мен актер болом, же ырчылыктан эметем. Так бир багытка токтоло элексиз. Ортодо мындай бир түшүнбөстүк болуп турган учурда. Бирок ошол убакта да калып кетпеш керек, оокат жыйнаш керек, 40ка чейин үй алыш керек, машина алыш керек деп ошол баягы эмелер. Незакрытый гештальттар бар да, пробелдар бар. Үй алыш керек, машина алыш керек, дагы бир нерсе алып коюш керек деген сыяктуу период болуп калды да. 40 жаш, мен 38-темин азыр. 40ка чейин, 45ке чейин, 50ге чейин ошонун баарын иштеп кылып коюш керек, а то кыйналып калам деген сыяктуу ситуация. Бул аябай тошкоолдук кылат экен чыгармачылыкка. Буга чейин башкача ой жүгүрчүмүн. Баары кенен болчу, море поколения деп коет го. 25тен 31ге чейин. Үйлөндүм. Үйлөнгөндөн уже башкача период болду. Анда да биз эс алабыз, биз сүйгөнүм экөөбүз де, анан бала болгондон кийин бала экинчи бала үчүнчү эс алып жетишпедик го деп азыр иштей калыш керек, азыр тытына калыш керек, бир нерсе ала калыш керек деп эле калдык да. Мен лично ошентип калдым эми. Ошондой учур болуп атат. Анча кыялдарым алыстаган сыяктуу болуп эле, дүйнөнү багындырам дегендер. Дүйнөнү багындырыш үчүн англисче окуш керек, ёлки-палки. Ошол жерден эле токтоп. Ой, ёлки, убактым жок, агачы. Билип эле турам да, мисалы, мен дүйнөнү багындырыш үчүн англисчени өздөштүрүшүм керек.
англис тилин аябай сонун билишим керек. Же болбосо англис тилин билбей элем эметсек жазсак болот эми, бирок англис тилин билсе тил деген баягы көпкө жеткирет да. Баягы май тишкен кишилердин баарына ушул суроону берем. 15 жаш дейли, 18 жашка чейинки өспүрүм жөнөкөй куралга кайрылуу мүмкүнчүлүгү болсо эмне деп кайрылат элеңиз? Так, мен анча деле. Мен баарын туура эле жазаптырмын абандачы. Бирок бир гана баягы смелость жетпей калган да. Коркуп бергенмин, жок мындай болуп калсачы, тигиндей болуп калсачы деп, жок ал жака барбайм мен, даяр эмесмин деген нерселерчи. Мен айтмакмын курал. Давай, делай деп. Алар мага туура эле болуптурмун да. Аны делать этпекмин да. Жөн эле мага мотивация бермекмин да. Жаза депчи. Болот. Бул жаза, үйрөн, туура эле кылып атасың деп. Көбүрөөк иште деп. Көрө иште туура эле кылып атасың. Мен баягы бир учурларда жазап атып, эми мотивациядан тайып кеткен учурлар болот да. Туура эле кылып атамбы, туура кылган жокмунбу, окейде анан кийин унутулуп кетип, бир ай, 2 ай арада эме болуп кетет. Анан кайра кой жазайым деп. Менимче азыркы ушул айтканыңыз кайсы бир деңгээлдеги дүйнөнү багындырам деген 38 жаштагы куралга деле кайрылуу болду окшойт. Кааласаңыз мен эми азыр оправданиям көп да менимче. Жакында кызым төрөлөт, анан эме өзүңүз айтпадыңызбы эч нерсеге карабай? Ал кезде мен кадимкидей эркин болчу экенмин да мындай. Мен эсимде бир жолу Казакстанга Актау деген шаарга иштегенди алып калдым, музыкант болуп. Клубда иштейм, жалгызмын да, эч ким жок. Аябай зеригип кеттим. Анан бир выходноймда уккам жерде бир кафеде, крутой ресторанда кыргыздар иштейт депчи. Барып, ошолор менен таанышайын деп, ошо ресторанга кирип, баардан сок ичип, тигилер урдап атышат. Анда эми Старый город деген группа болот. Кийин тааныштым байкелер мененчи, жакшы мамиледе болдум. Ойноп атышат, сонун мен ошолорго барып таанышып, мен кыргызмын экелер дегенге духум жетчү эмес да. Мындай моменттер сок ичип эле кайтчусуз. Мен сок ичип кетип калган, кой могу жумада барып точно таанышам деп барып кайра сок ичип алып, кайра кетип кала берчүмүн да. Ошондойдун айынан мен көп нерседен калып калганмын да. Башкалар баягы наглость барлар, барып эле байкелер, мен кыргызмын да, допустим да. Мен деген мондай ырдай алам да, мондай мен угуп көрсөңөр деген жок эле да менчи. Өткүр эмес болчумун да. Коммуникация жок болчу. Орусча айтканда туура айтайынчы. Азыркы Курал Чокоевду көрүп бир аз ишениш кыйын го, өткүр эмесмин десең. Бар, эми мен убакыт менен, тажрыйба менен да. Мурун аябай эле эме болчумун мындай. Өзүм барып, баштап, учурашып, таанышып жок болчу такыр. Ошондой болсо да баягы бул подкастты өзүңүз да баягы эң акырын кайра бир көрүп коебуз. 15 жаштагы кайрылуу болгон, кайрылууңузду курал болгон. Сизге дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат ушундай келип, эркин эң биринчи убактыңызды бөлүп бергениңизге рахмат. Келип жок дебей. Балким сиз сүйлөшөт элем деп, бирок бул жерде айтылбай калган тема барбы? Жок. Эми мен мону айтып берет элем деген сыяктуу тема жок. Мону айтып бергим келип атат деген сыяктуучу. Чоң рахмат анда. Көрүүчүлөрүбүзгө кайрылууңуз болсо кыска ийгилик каалайм. Сенин долбооруңарга кызыктуу маектер болсун. Кызыктуу персонаждар келсин. Атактуулар келсин. Ошол баарыңарга ийгилик. Биздин подкастты аягына чейин көрүп коелу. Чоң рахмат. Ушул кайрылуубузду көрсө демек аягына чейин көрдү биздин көрүүчүлөр. Аягында болот да койсунчу. Эң кызыктуусу, же баягы кээ бирлер атайын тартуу үчүн бир аз мушташа эмелерди кылып койсок. Эмне дейбиз, көрүүчүлөрүбүзгө дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Аябай бир жөнөкөй, ашыкча бир жасалмасы, пафосу жок маек болду менимче.
Сиздин ишиңизге ийгилик. Рахмат. Дагы да бийиктерди багынтыра бериңиз. Бизде жаңы бир чыгармалар менен, кинолор менен, спектакльдер менен кубантып жүрө бериңиз. Ушул күнү сиз менен маек курганыма жеке мен аябай сыймыктанам. Чоң рахмат. Ден соолукта болуңуз. Ийгилик сага. Көрүүчүлөрүбүз менен да кайрадан амандашканга чейин жакшы туруңуздар дейли. Бизге катталыңыз, жакындарыңыз, досторуңуз менен сөзсүз түрдө бөлүшүңүз. Чоң рахмат.